Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү пресс-конференциянын катышуучулары. Биздин коомдук көз карандысыздык комиссиянын түзүлгөнүнө 2-3 күн болду. Толук кандуу. Себебин өзүңүздөр билип турасыздар, мына анча-мынча болсо да саясий чыңалуулар башталып кетти азыр. Өзүңөр билгендей, биздин ажообуздагы Садыр Нуркожоевич Жапаров 2-3 ай мурун Дубайда мурунку экс-президенттерди чакырып, чай берип отуруп, ынтымакка чакырып, мамлекетибиздин биримдигин, элдин тынчтыгын, келечегин бирге түптөйлү деген ойдо чакырды эле. Ал жерде эмне болуп бүткөнүн билесиздер. Андан кийин мына журналист Кошалиев мырза барып Акаевтан, Бакиевтен интервью алып келгендерин да чыгарды. Андан кийин Аскар Акаевич дагы Астанага барып келип, Талашка келип, Кеминге барып, анан КТУдан лекция окуйн, анан Академия наукадан дагы иштерди жүргүзөт элем, жолугушат элем, лекция окуйн десе, фактически ал кишини дагы мүмкүнчүлүк бербей кууп салышты. Кечээ да митинг болуп кетти. Анан азыр социалдык тармактарда аябай чоң талкуулар болуп атат, карама-каршылыктар күчөп атат. Журналисттер дагы, бири-бирин колдогондор дагы, каршы болгондор дагы азыр жаман сөздөрдү айтышып, уят сөздөрдү да колдонушуп, азыр мындай саясий жактан чыңалуу башталып кетти деген ойлойм. Анан биздин максатыбыз бул мисалы президент Жапаровдун Дубайдагы жолугушууну өткөргөнүнөн колдойм. Себеби биз ынтымакка келишибиз керек. Биз улам төңкөрүш революцияларды өткөргөндөн өсүп кеткен жокпуз. Тескерисинче талап тоноо, мародерстволордон мамлекет да жапа чекти, экономикалык жактан, саясий жактан дагы. Мамлекетибиздин кадыр баркы дагы төмөндөп кетти. Биз азыр биримдиктүү, элди ынтымактуу алдыга ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды кошуп, мамлекетти чогуу бекемдетпесек болбойт деген ойдомун. Биз болсо качанга чейин эле ушул төңкөрүштөр менен жүрөбүз. Анан ошол эле кеткен президенттерди, бүгүнкү бийликти дагы баарыбыз шайлаганбыз. Кээ бирин бир нече жолу шайлаганбыз. Анан аларда кемчиликтер, күнөөлөр көп кеткен. Ошол эле маалда шайлаган эл дагы биз дагы күнөөлүүбүз деп эсептейм. Туура эмес кылганбыз деп. Шайлагандан кийин жарым жылдан кийин эле шыбай баштайбыз. Кээ бири тыйынына сатылганбыз, кээ бири сойгон малына, берген арагына. Анан азыр бизди элди консолидацияга, тынчтыкка чакырып, анан бүдөмүк, билинбеген, тарыхта ачылбаган сырлар көп. Биз бул апрель, июнь окуяларынын биринчиден баштап атканыбыз, бул эгемендүүлүктү алгандан берки эң чоң жоготуулар ошол убакта болгон. Эң чоң талкуулоолор ошол убакта болгон. Анан азыр ошол эле убактылуу өкмөт болгон, алардын деле жакшылыктары бар, кемчиликтери бар. Менин оюм, мына бул түзүлгөн комиссияда айтар, биз чындыкты, адилеттүүлүктү, жанагыдай ачылбаган барактарды элге журтка биримдикке чакырып чыгарышыбыз керек деп эсептейм. Мен дагы ошол 7 апрель күнү моралдык жакта мен да күнөөм бар деп эсептейм. Мен да жогорку кеңеште вице-спикер болуп иштегенмин. Кезексиз сессияны өткөргөнбүз ошол убакта. Төрага жок эле ал парламенттик ассамблеянын иштери боюнча Санкт-Петербургко жоон топ депутаттар менен кеткен. Ал күнү сессия болбош керек болчу. Бирок ошондо абалды сезип туруп мен чакырткам. Анан ал жерден дагы биз ошол убакта премьер-министр Данияр Үсөновду чакырганбыз, Турсункулов мырзаны, башка прокурорду, жана коопсуздук комитетинин төрагасын. Анан ошол жерден дагы угуп тапшырма бергенбиз. Ал жерден дагы туура эмес ошол качып кеткен премьер-министрдин сөздөрүнөн дагы элди көктөйдү деп эсептейм.
Биз деген ошол апрель июнь айынын себептерин эмнеден келип чыкты, ким уюштурду, ким керек болсо каржылады, эмне үчүн ошол жерде атышуулар болду. Эмгиче чейин мага бир 2 ай мурун бир апа да келип кеткен оштончу. Жүрөгүм ооруп атат дейт эмгиче чейин. Балам жоголгон дейт. Эмгиче чейин тирүүбү жокпу, дайынсыз. Жакшы кабар уккум келет. Сен түз жүрчү элең, сен айтчу элең ушуну бир жардам берчи тапканга деп. Анан биз коомдук көз карандысыз комиссия түзүлүп атканы, биз бирөөнү актап же каралайлы дегенден алыспыз. Бирок чындыкты бүдөмүк болбой элге чыгарышыбыз керек болуп атат. Азыр мондай чыңалууну жоюш керек. Бүгүнкү күндө иштеп аткан бийликте деле мен аягына чейин, мөөнөтүнө чейин иштесин, кемчилигин айталык, жөн эле сын калбай сунуш пикирлерибизди дагы берелик. Чогуу мамлекеттин келечегине өзүбүздүн да жооптуулугубузду сезип туруп, жакшы иштер жасайлык деп. Ошол эле маалда тарыхтын ачылбаган сырларын дагы биз келечекте муундарды тарбиялаш үчүн чыгарышыбыз керек. Китептерде дагы кандай болгонун ошо окуучуларды жалган окутпай, бала чакабызды туура чындыкка чакырып окутушубуз керек. Бирөө бизди түрткүлөп эч нерсе кылган жок. Биздин комиссияны каржылаган да эч ким жок. Бул кишилер, катышуучулар ар кайсы облустардан келген. Бишкекте дагы биздин чакан офисибиз ачылды. Пресс кызматыбыз дагы бар. Сайт ачылды, интернет почтасы ачылды. Мындан кийин бир жумадан кийин биз Ошто дагы бөлүгүбүз бар. Алакта дал жерде дагы жетекчилик болуп, ошол түштүктө Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын өкүлдөрү болуп, ушундай чакан пресс-конференция өткөрөбүз. 2 жыл мурун деле эсиңиздерде болсо керек, азыркы президент Садыр Жапаров да УКМКнын төрагасына тапшырма берген. Бул июнь окуяларын иликтөө боюнча алар өз ишин жүргүзө берсе керек. Биздин коомдук көз карандысыз комиссиянын багыты биз укуктук бааны бере албайбыз. Биздин багыт чындыкты элге, журтка эч бир жакына тартпай чыгарып билдирүү. Мен аскер сотуна катышканмын, гарнизондукуна дагы, республиканын аскер сотуна дагы көп нерсени мен информацияны алып турчумун. Иштеп турганда дагы бул эл билбеген көп фактылар дагы бар. Бул кишилер дагы өз каалоолору менен келген. Арасында мына юристтер бар. Бул киши дагы мурун укук коргоо органдарында, анан сот болуп да иштеген. Бул киши мисалы Эргешев Абдыжалил Садыбакасович Баткен облусунан келди. Юрий Моисеевич Скотевский болсо дагы бул дагы аскер кызматкери, жогорку билимдүү. Анан биги сөзсүз түрдө биз отчетун жасайбыз. Жазуу түрүндө дагы жумуш бүткөндө. Азыр мисалы бул Бишкекте уюшулган бул жердеги комиссиянын мүчөлөрү биз апрель окуяларын иликтейбиз, изилдейбиз. Оштогу биздин бөлүм болсо ошол Ош, Жалал Абадта болгон окуялардын кээ бирлери даже айтып атат, электен башталып кеткен депчи. Ошол жерде дагы алар иштерин жүргүзөт. Мен бул координациялык өзүмдүн ролумду аткарам. Анан бизде сайт ачылды, электрондук почта ачылды. Эгер бирөөлөр сунуш пикирлерин берсе, документтерин берсе, далилдер менен гана биз иштейбиз. Ушак айынан биз алыс болушубуз керек. Кишилер менен да ошондой сүйлөшкөнбүз. Анан жыйынтыгын сөзсүз түрдө элге кагаз түрүндө дагы жеткизебиз. Анан апрель окуялары боюнча бир жумада 1-2 информацияны дагы беребиз ушул окуялар боюнча. Анан апрель окуялары боюнча дагы өзүнчө акты түзүлөт. Андан сырткары кино, фото материалдар, аудио, видео материалдар дагы топтолуп атат.
документалдуу топтолуп атышат. Мен де мисалы ошол өкмөттүк комиссиянын, убактылуу өкмөттүн көз карандысыз эл аралык комиссиянын жыйынтыктары бар. Абдыган Эркебаевдин жетектеген комиссиясындагы жыйынтыктары менде бар. Андан башка да бир топ материалдар чогулуп атат. Биз аягында муну кино катары дагы 1,5 сааттык даярдайбыз. Апрель боюнча, өзүнчө июнь окуялары боюнча. Андан сырткары биздин комиссиянын жумушу бул маселе менен эле бүтпөйт. Мисалы, аксы проблемасы дагы бар. Эмгиче чейин айтылып жүрөт. Тынчтык митингде атуулар болуп канча киши өлгөн, жарадар болгондору бар эле. Мисалы, тарыхыбызда жеке ал эмес. Мен силерге да айтайын. Мен анда силуң саясатта жок болчумун, бирок мен ал кишинин тарыхын окуп, таң калып, анан ошол кишинин өмүрү Россияда өтүп кеткенине жаным ачып, мисалы Разаковдун сөөгүн алганда мен дагы баргам. Суранып атып өкмөттө тиги Борис Силаев, биринчи премьер-министрдин орунбасары, биринчи орунбасары ошол жетектеген комиссияда Аскар Шадиев депутат болчу, ошолор болуп чогуу барганбыз, Ким Санбаев болчу. Эмне үчүн ошондой жалкар кишилердин сөөгү башка улуттардын өкүлдөрү менен коюлуп калган, аны кандай алынып келди эле, 2 комнат үйдө жашаган экен, кызына да жалыкканбыз, барганбыз. Мындай анан бизде мисалы үзөңгү куш кандай кетти. Ушундай маселелерди биз тарыхта билинбегендерин чыгаралы, чагымчыл иштерди биз жасабайлы. Андан көрө ушу улуттун биримдигин, мамлекеттин келечегине өз салымыбызды кошолу деп чогулдук. Бул Анаркүл Жакшылыковна болсо, мен көлгө барып жолугуп жүргөм бул кишилер менен, менин шайлоочуларыман болуп эсептелет. Мурун мага оппонент болгон кишини колдоп жүргөн кишилер. Анан тиги өзүнүн дагы ошо аялдардын лидерлеринин бири болуп барганда ушул көйгөйлүү маселе болуп атат. Буну кандай деп ойлойсуз? Мен кайдыгер болбой, мен да келип катышат элем деп суранып келди. Аксакал болсо саясатта жок болгону менен жогорку билимдүү. Бул да бир топ ишканаларды жетектеп жүрүптүр, мамлекеттик ишканаларды дагычы. Анан бизде улуулар дагы көптү билет, көптү көргөн. Анан өзүнүн салымымды кошом деп активист катары келди. Бул Юрий Моисеевич болсо профессионал юрист, адвокат болуп иштеп атат. Бул киши болсо Абджапар Садыкачы ук көргөндөрдүн иштеген, сот болуп иштеген. Бул кишилер профессионал юрист катары дагы мага жардам берелик. Өзүбүздүн дагы көйгөйүбүздү ооруткан маселелер бар эле деп бүгүнкү коомдук комиссия катышып аткан ошол. Түштүктө жетектей турган бөлүмүбүздө дагы профессионалдык юрист киши бар. Ал ички иштер органдарында иштеп, полковникке чейин жетип пенсияга чыккан. Ошол коогалаңдарды өз көзү менен көрүп, катышып жүргөн киши жетектейт. Анда сөздү эми арабызда жалгыз айым экен, Анара Жакшылыковнага берелик. Элибизде ынтымак, жерибизде тынчтык болуш үчүн бул тарых далилдер менен такталыш керек. Эл билиш керек эмне болгон жөнүндө. Ошол жакта окуялар жөнүндө сөзсүз түрдө билиш керек. Бардык окуялар далилденип, такталып, элге ачык, даана көрсөтүлүшү керек. Биздин билишибиз керек жана изилдениши сөзсүз түрдө керек. Окуялар ким аркылуу болуп, жана ким аркылуу ишке ашырылып, ким кырсыктар болгондорун билиш үчүн ушул составка өзүмдүн каалоом менен келдим, суранып, жана ушул экспертке катарына кирдим. Мен аягына чейин чыкканга аракет кылам. Мен элибизге, жерибизге дагы экинчи мындай маселелер болбош үчүн, элибизге тынчтык болуш үчүн колуман келген сиздин командаңызга, сиздин составыңызга жардам берем, жана болгон далилдерди чогултканга аракет кылам деп аракет кылып атам, ойлонуп атам. Жана канча жылдар өтсө дагы бизде күнөөлүү ким, элдин душмандары ким экенин эл дааналап, тактап билиш керегине мен өзүм, лично өзүм кызыктармын. Саламатсыздарбы? Мен да Кубанычбек Сатиндиевич жана эжекебиз айткан пикирлерди
burada ойлаймын. Birinci maksatımız bizden koğundun maksatı oşol elimizdin ынтымакчылыгы önüge ösüş üçün koğum tüzülüp atat. Бирок адилеттүү калыс болуп 2010-жылы болуп өткөн окуяларга адилеттүү калыс иликтөөлөр болуп саясий жана юридикалык баалар берилмейинче мына көрүп атасыздар, кээ бир саясий топтор ошол мезгилдеги окуяларды өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жаткандыгын көрүп атабыз да. Ар түрдүү акцияларды уюштуруп, же болбосо өздөрүнүн кызыкчылыктары үчүн митингдерди, пикет жана башка ушундай бир көрүнүштөр болуп атат. Эжеке агай айткандай, келишпөөчүлүктөрдү түзүп, коомдук чыңалууну пайда кылып атышат. Бул жакшы көрүнүш эмес. Ошондуктан калыстык адилеттүүлүк болбогон жерде ушундай талаш тартыш болуп келе берет. Толтура июнь окуялары боюнча канчалаган адамдар өлүп кетти, ал толук такталбай калып кетти. Канча материалдык зыяндар болду, өзүңүздөр күбө болгонсуздар. Ошолорго дагы саясий юридикалык баалар берилбей, коомдук баалар берилбей, чындык толук жыйынтыктар чыгарылбагандыктан ошол күнгө чейин мына талаш тартыш болуп келе жатат. Ошондуктан биздин комиссияга мен да Кызылкия шаарынан келдим, Баткен областынан. Өзүм юрист, адвокат, сот болуп иштегенмин. Менин деле максатым ошол чындыкты апрель окуялары боюнча, июнь окуялары боюнча чындыкты чогуу биз элдин мына комиссиядагы кирген өкүлдөр изилдеп чыксак, тактап чыксак, анан барып коомдук баалар берилсе, элге чындык ачык айрым жеткирилип, элде туура түшүнүк болсо, мен ойлойм, кийин мына түшүнбөөчүлүктөр, анан жанагыдай тирешүүлөр, саясий оюндар токтойт го деген ойдомун. Ошол максатта биз иш алып барабыз, колубуздан келген салымды кошобуз. Рахмат. Юрий Моисеевич, вам слово, пожалуйста. Уважаемые товарищи, я выражаю искреннюю признательность за предоставленную возможность принять участие в пресс-конференции и в дальнейшем в работе комиссии по вопросам, имеющим жизненно важное значение для дальнейшего развития нашей Родины. Трагические события апреля и июня 2010 года оставили печальный след в сердцах каждого кыргызстанца. Мы должны сделать исчерпывающие выводы по недопущению подобного впредь. Прежде всего, следует преодолеть правовой нигилизм. Статья 1 Конституции определяет, что Кыргызская республика – правовое государство. Этот принцип должен быть положен в основу деятельности каждого кыргызстанца, каждого должностного лица. Все, что произошло 7 апреля и в июне 2010 года, требует правовой переоценки. Истина должна восторжествовать. Спасибо. Менин ушу комиссияга келип кошулуп ушул жерде отурушумдун өтө чоң себептер менен келдим. Ушундай комиссия түзүлүп атат дегенден көз каранды эмес. Ошо Кубанычбекти өзүм таап келдим. Ушуга себеп болгон себептер бар. Биринчиси, ушул мен улуу муундун өкүлү катары ушу элиме, журтума ушул апрель окуясын каалабаймын. Же кайталанышын каалабаймын. Биринчиси ушул. Экинчиси, мына ушул биздин акебиз бар, Очубеков Эсенгелди деген Чоңалайдан. Ошонун баласы апрель эмеде июнда жоголуп кеткен.
Жоқ, ушул кезге чейин. Ошо кишиге барсам, мындан bir neçe yıl ilgeri ökö кайгыда жеңе оорлуу болуп калыптыр. Аксакал багат экен. Ушундай дайын жок дейт. Же өлүүсү жок, же тирүүсү жок дейт. Ушул мына мен жерде айтып отурушат, 1000ге чукул ошондой адамдар бар дейт. Бул өзү бул окуяга, Iyun окуясына, жана Апрель окуясына bir укуктук баа бериш керек эле да. Мисалы үчүн ушул адамдар эл мына ореке биздин Эсенгелди аксакалдар же адамдар 1000 экен, ошол 1000дер кишине каниет алыш керек да. Ушулар күнөөлүү эле, ушулар жазаланды деп кичине ичинен эми баласын алып келе албайт го дечи, бирок ичинен ыраазы болуп калыш керек эле да. Анан дагы бир маселе, мына мисалы үчүн өлкө башчысы айткан Апрель менен бул Iyun окуясына сөзсүз баа берилет деген. Анан мен дагы ушул ойлойм, мына ореке көз карандысыз комиссия ошого өтө чоң жардам берет го деп. Күнөөлүүлөр өз жазасын алатка деген ойдомун. Ошол менин тилегим. Ошол Кудай буйрса жардамыбызды беребиз ушуга. Мен де чакырып кетем ушу элди. Ушу жардамыңарды бергиле. Мындай кайталанбаш керек. Мындай кайталанбаш керек. Бул өзү чоң кайгы, трагедия алып келсе. Эсенгелди абанда бир айтып коеюн, аял оорлук болуп калды баласын жоготкондон. А мындайлар канча? 1000 дегендер да. Эгерде мындай кайталана берсе, көбөйө берет да. Ошондуктан мен ойлойм ошол биздин аракетибиз, мынау комиссиянын аракети ушунун кайталанбашына өбөлгө болот го деп, жыйынтыктары ушу натыйжа берет го деп. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Iyun окуулар боюнча дагы комиссиялар иштеген, алардын корутундулары чыккан, соттор болгон бардык инстанцияда соттун өкүлдөрү чыккан, күнөөлүүлөр жазасын алган дегендей да. Анан ошол соттордун чечимдерин кабыл алууга, ишенбөөгө кандай негиздер, кандай жүйөлүү себептер бар экендигин айтып жатышат. Экинчиден ынтымакка чакыруу жөнүндө сөз болуп атат, бирок бул ынтымак болду кайра дестабилизацияга алып келбейт деп ойлобойсуздарбы? Мына өзүңүз айттыңыз, соттор болгон депчи. Анан эмне ушул 2-3 айдан бери кайра чыңалуу башталып кетти. Эмне үчүн эл кабыл алган жок? Анан ошол чыңалууларды эмне ошол студенттер же ошол эле жетектеген Аскар Акаев жетектеген академияны алып да кайра эмне үчүн ал кишини кабыл албай каршы чыгып лекция окуйын деп сукпай коюшту. Же кечеги митингге чыккандарды. Анан бул жерде уюштуруучулар бар да. Же сиз экөөбүз билбейбизби? Билебиз да. Сөз бар болуп атпайбы? Бири-бирине тирештирип. Биз жараны тырмап кайра ачалы деген оюбуз жок. Биз наоборот ошону точкасын койсок. Мен ошол уюштуруп азыр элди кайра чыгарып 2-ге бөлүнүп атат. Даже журналисттер коллегаларыңар 2-ге бөлүнүп атат, чынбы? Анан бири-бирин колдогон фейк менен отургандар да бар. Азыр эмне ма оңой болот деп атасыздар, же бул кишилерге оңой болот деп атасыздар? Жок. Бирок мен айтарым, тиги аксакал айткандай толук кандуу иликтелди деп мен айта албайм. Мен ошол эле Бишкек шаардык аскердик гарнизонун сотуна чакырган. Мен ошондо көңүл айтып, ошол жерде отургандарга, баласын жоготкондорго, ата-энесин жоготкондорго, андан кийин көргөн билгенин ачык айткан. Анан республикалык аскердик соту болгон, ага да чакырткан. Мен бул вице-спикер катары жогорку кеңеште кайдыгер отуруп калган эмесмин, ошол убакта дагы менде данныйлар да бар болчу. Экономика жагынан, финанс жактарынан. Эмне ошол соттордо ачык баары бүттү дейсизби?
укуктук эмес саясий да сот болуп калган кээ бирлеринечи. Мен ачык айтайын. Мисалы Жороев мырзаны бул кишинин кабинетинде сот болгон деп туруп күнөөлөштү. Же Суталиновду чек араны тескери эме теги чек арада өтүп кеткен деп күнөөлөрдүн күнүн койгон. Ар бир жаран азыр карточка менен деле Казакстанга барат, Россияга учуп барат. Чынбы? Ади карточка менен. Аны мыйзамсыз чек арадан өткөн деп койгон кандай болот? Мен аларды актагым келбейт. Бирок мен көргөм да. Ошо сотто төрагалык кылып аткан мырзага да кайрылгам. Сиз саясий эмес укуктук баа беришиңиз керек депчи. Кээ бир адвокаттар менде Жаман Сариев деген катышкан, ал менден сураган. Сиз кандай укуктук баа бересиз деп. Укуктук бааны сот берет. Силер мени күбө катары сот чакырды, мен күбө катары көрсөтмө берип атам депчи. Биз азыр аны көтөрөлү деген ниетибиз жок. Наоборот, сиздер да жардам бергиле. Наоборот, биздин сайт ачык. Просто каалагандарын берсин. Сунуштарын берсин. Фактылар, далилдери болсо берсин. Анан суранып кетем сиздер аркылуу Кыргыз элине дагы. Бөлүнгөн жарынды токтотолук. Бизге тынчтык керек депчи. Азыр кечегидей митингдерди уюштуруп плакат көтөргөндөрдү токтотушубуз керек. Наоборот, бул бийликтин өнөтү дагы аягына чейин иштесин. Анан мына 2 жыл болуп баратат, президент деле июнь окуясы боюнча тапшырма берген, УКМКга. Бирок мен деле сезип турам адам катарычы бир жактуу тартып атат, бир жагына тартып атат. Эмне үчүн июнга чейин эле июндукун азыр көтөрүп атат, укуктук баа берилген эмес деп. Өзүңөр да угуп атпайсыңар кандай болот депчи. Анан биз болгон фактыны алып чыгып, анан бүдөмүк болбой, жанагы жүрөгү ооруп жүргөн кишилер дагы билсин. Анан тиги экиге бөлүнбөй жарылбай, сиздер аркылуу кайрылып кетет элем. Токтото туралы, ишенсеңер. Кааласаңар кошулгула биздин комиссияга дагы. Жардам бергиле депчи. Шуну суранып кетет элем. Анан азыр бизге тынчтык керек. Биз жаман жагынан дүйнөгө баарына таанылганбыз. 30 миллион калкы бар, улуттар бар, энгиче чейин эгемендүүлүгү ала албай жүргөн. Сиз жакшы билесиз, чынбы? Анан биз 7 миллион калкыбыз, 1 миллион деле жок, азыр четте жүрүшөт. Биз тарыхыбыз, дилибиз, тилибиз, маданиятыбыз менен бай элдерденбиз. Анан мамлекетибизди жоготуп койбойлук. Ырбатпайлык муну көпчү. Биз ырбаткан жерибиз жок. Кечээ эмне болду, мурдагы күнү эмне болду көрүп атасыз. Сиздин коллегаңыз журналист бар, сен эмне кылып атат азырчы? Сиз деле менден интервью алып жүргөнсүз да, мурун делечи. Мен бирөөнү колдоп, бирөөнү эме кылганды көрдүңүз беле? Жок, Мен калыс менен жүргөн, чындык менен жүргөн кишимин. Ушуну мен жарандык катары милдетим деп да эсептейм керек болсочу. Себеби биздин айылдан, биздин райондон да кишилер өлгөн. Апрелдечи. Мен бул жерден дагы бир жолу ынтымакка, мыйзамдуулукка чакырам. Анан биз туура эмес кылып атсак, ал дагы айтышыңар керек. Бирок ар кимдин атуулдук, ар кимдин жарандык укугу бар, конституция боюнча дагычы. Биз бул жерден кайдыгер эмес кишилер чогулдук. Мен мурун булар менен тууган урундугум жок. Өзлөрү келишти, бирок арасынан көп каалоочулар дагы бар. Анан биз азыркы күндө 11 кишиден турган ушул комиссия түзүлгөнбүз. Анан түштүктөн ушундай пресс-конференция өткөзөбүз. Анан ал жерде дагы эки жактан иштешет, бири-бири менен байланышта болот. Анан жалаң абышкалар топтолуптур деп айтпаш керек. Булар деген тажрыйбалуу, опуттуу юристтер. Анын үстүнө булардын корко турган эч нерсеси жок. Пенсиясын эч ким ала албайт. Жаштар дагы бар арабызда. Аял кишилер дагы бар. Ыраазысызбы? Ошондой эле саясий баа берүүлөр жогорку кеңеште да болуп келди. Ошолор адилеттүү, калыс болбогондуктан ушу күнгө чейин муну чыры бүтпөй келип атпайбы? Кайра-кайра көтөрүп, кайра-кайра кызыкчылыктарына пайдаланып. Биздин коомдук комиссиянын максаты эле ошол баардык буга чейинки каралган фактыларды, документтерди, далилдерди, чечимдерди кабыл алган. Баарын изилдеп чыгып, бир калыс бир чечим, элдик комиссиянын чечимин чыгаруу, анан ошону элге таратуу. Бул боюнча документалдык фильм да тартылат буюрса, максатыбыз калыстык. Калыстык менен адилеттүүлүк болбогон жерде эч качан ынтымакчылык да болбойт.
өнүгүү өсүү да болбойт, тынчтык да болбойт. Ошо алышуу тартышуу боло берет. Мына тарыхты мына баарыбыз турмушту көрүп калган кишилербиз. Юридикалык жактан аралашып жүрдүк, саясий жактан, башка жактан дегендей турмушту көрүп. Кайсы жерде калыстык адилеттүүлүк болсо, ошол жерде ынтымакчылык болот, ошол жерде өнүгүп өсүү болот. Биздин максат ошого жетишүү максатында чогулуп отурабыз. Анан президентибиздин ошол ынтымакка чакыруу идеясын мен ошондо да Баткен ТВдан чыгып сүйлөдүм эле. Президенттерди ынтымакка келтирүү боюнча. Анын түпкү тамыры, философиясы эң туура, аба суудай керек да. Азыр биздин мамлекетте биринчи орунда ушу ынтымакка келтирүү идеологиясы туруш керек. Бүткүл бийлик бутактары, коомчулук, жогорку кеңеш ушул багыт иш алып барыш керек. Ынтымакчылыкка. Ынтымакчылык идеологиясы жакшы болбой жаткандыктан, жанагы болуп өткөн 10 жылдагы ойкаларда калыс адилеттүүлүктенип, баалары берилбегендиктен, мына азыр көп келишпешүүлүктөр. Биз ошондойлор болбосун деп, келечекте ынтымакчылык болсун элибизде деп. Жанагыдай туура баалар берилсин ар бир саясий окуяларга деген максатта чогулуп отурабыз. Я с 10 по 16 год был адвокатом военнослужащего службы госохраны Султана Арбаева. Это младший офицер. Султан Арбаев. Он и его товарищи в тот момент находились на крыше Белого дома в составе группы контрснайперского наблюдения. И им задачу применять оружие никто не ставил. В ходе судебного процесса был проведен следственный эксперимент, и установлено, что угол, чтобы поразить цели человека, находящегося внизу, угол должен быть 60 градусов. У всех потерпевших, кто получил ранение, угол был 10-12 градусов. То есть это доказывает то, что оружие применялось, возможно, с крыльца, и применяли те военнослужащие и сотрудники, которые находились внизу. Конкретно мой подзащитный и его товарищи были оправданы. А какие это есть основания для правовой переоценки? То, что вы сказали. Вопрос в том, что, в частности, я буду говорить только по моему подзащитному. Прежде всего, обвинение было предъявлено совсем в другой общественно-политической обстановке. Я не могу достоверно говорить, чем руководствовались сотрудники прокуратуры при предъявлении обвинения. Я могу только высказать предположение, что в тот момент, в той обстановке, они находились под каким-то воздействием психологическим, моральным со стороны родственников пострадавших. Я не хочу никого обвинять. То, что произошло, это трагедия для страны. Но в тот момент, в 2010 году, когда было предъявлено обвинение заведомо невиновным лицам,
такое повториться не должно. И поэтому должно быть некоторое переосмысление, что происходило, как происходило и почему вообще эта трагедия на площади могла быть возможным. Для этого, естественно, требуется правовая переоценка всех событий тогда происходящих. Вы говорите, что обвинение было в другом общественно-политической обстановке. То есть, по вашему мнению, в данный момент другая общественно-политическая обстановка? То, что дает вам для фундамент для пересмотра? В данный момент, вот я работаю адвокатом, знаю, что президент Кыргызской республики делает все, чтобы все процессы происходили в правовом поле, без какого-либо давления. Можно я дополню, пожалуйста? Вот, как офицер советской армии, да, как военное образование имеющий человек, есть еще, кроме этого, траектория полета пули называется. Есть входящие отверстия пули, есть выходящие. Они разные. Там же были погибшие люди еще, которые совсем не на площади, а то в других местах, и среди мародеров и так далее. Если была стрельба сзади, вот, понимаете, и до конца она не обследована. Судебно-медицинскую экспертизу надо было международную проводить. И есть и на площади, которые применились другого калибра оружия, которых нету вооружения наших силовых структур. И вы знаете, что сначала там началось же в другом месте же там, да? И поэтому я сейчас не хочу вникать в эти подробности. Просто я как-то участвовал в этих судах, там были вопросы. И потом, кроме этого, есть закон об охране особо охраняемых государственных объектах. Есть закон о вооруженных силах, есть устав о вооруженных силах. И, конечно, есть Конституция, где запрещает армию, допустим, применять против мирных жителей. У армии есть свое предназначение. Вот в таксистских событиях почему мирных людей расстреляли. И потом я сейчас не хотел бы, да, в эти подробности вникать. Конечно, у адвоката есть лицензия, есть его право. Вы наймете или кто-то наймет, договор заключит и будет защищать его интересы. В том числе даже Батукаева были свои адвокаты. Потому что каждый человек имеет право на свою защиту. Здесь я Юрия Моисеевича так не подталкиваю, я просто говорю, он свою работу выполняет, да, и будет выполнять. Это и без нас, без нашей комиссии. У него своя работа есть. Но в нашей комиссии он будет как консультировать и как профессионал военнослужащий в органах внутренних дел, столько лет в внутренних войсках прослужившийся человек, и сам он добровольно пришел. Чтобы не было рассуждений, что, допустим, я интернационалист в принципе, что одни кыргызы собрались. Среди нашей комиссии есть узбекская национальность тоже. Нам надо консолидировать общество, чтобы такого больше не повторилось. И вот правильно вы задали сейчас вопрос, как что происходило, кого вы защищали. Там же были еще другие защитники. И все ли они добросовестно выполнили, или по заказу были? Или вы сами понимаете, обстановка какая была там, да? После апрельских событий. К сожалению, не месяц, не год, а больше это проходило и проводилось. И не все обоснованно произошли эти судебные разбирательства. Поэтому, на наш взгляд, я тоже профессиональный юрист и хотел бы, чтобы торжествовала справедливость.